Эненин балага тийгизген таасири кандай? Негизи эненин таасири кандай болот? Мына ушул жөнүндө дагы бүгүн биз сөз кылабыз, ошондуктан алыстабаңыздар. Кутман таң, кутман күн достор, кандайсыздар? Кадырлуу замандаштар. Баарыңыздарга 10 мүнөттүк подкасттын башында саламымды айтам, саламымды жолдойм жана сиздер менен чогуу керектүү маалыматтарды алыш үчүн бүгүн дагы ушул сонун подкасттын тегерегинде 5 эненин таманында демекчи энелер жөнүндө сөз кылабыз. Эне деген сөздү укканда ар бирибиз өзүбүздүн бала чагыбызды, энебизди, курсагың ачтыго, келе кой тамак жей кой деген апабызды элестетебиз. Кудайдын күчүнөн кийинки эле күч, эненин күчү. Бул жер үстүндөгү эң жогорку күч деген сөз бар достор. Кудайдын күчүнөн кийинки күч бул эненин күчү деп. Эне бала үчүн тоону том коруп койгонго даяр. Апалар бар болуңуздар. Эненин иш аракет талаасы оор басырыктуу болуу мүмкүн. Бирок анын атанын таасири менен биргелешкен таасири төөлүк сыяктуу эле өзгөрүлбөйт. Кудайдын күчүнөн кийинки эле күч өз мээримдүү таасирин тийгизген дал ушул эненин күчү. Бул жер үстүндөгү эң жогорку күч. Ал тескери түшүнүп алуучулук менен бул жашоодо келечек төөлүктүү өмүр үчүн жайылууда. Өтө назик жердеги түйүндөрү эне жана балдарды бириктирип турат. Наристе өтө чоң даярдык менен атасыныкына караганда энесинин өмүрүн жана үлгүсүн бат кабыл алат. Анткени аларды өтө бекем сезимдер бириктирип турат. Эненин ою жана сезими келечек тукумуна күчтүү таасирин берет, ал аны өз балдарына берүү аркылуу. Эгерде эне өз акылына гана медер кыла турган болсо, каңырыгы түтөгөн өзүмчүлдүккө багыттайт. Эгерде ал ажаан, жалы катуу болсо, анда бул баласынын дагы мүнөзүндө сөзсүз көрүнөт. Мына ушундайча көпчүлүк адамдар оңолууга мүмкүн болбогон жамандыкка жакындап калышат. Көпчүлүк ата-энелерге караганда ички дүйнөнү түшүнгөн душман артык. Жалгандык энени азгырыкка алып барат. Эгерде эне ага туруштук бере албаса, анда ал эне аркылуу анын балдарына дагы таасирин тийгизет. Ошондуктан эгерде эне кандай үлгүлүү, жакшы таасир тийгизген, ушундай бир бажырайган эне болгусу келсе, демек анын жалгыз үмүтү бул Кудай болушу керек. Сонун айтылган сөз. Кудайга күч берүү жана жакшылык кылыш үчүн эне дайыма апа Кудайга кайрыла алат. Жаратуучу ага жардам берүүгө даяр. Ал Кудайга күч бериш үчүн, жакшылык үчүн кайрылсын, дуба кылсын, сыйынсын. Анан анын аракети сөзсүз түрдө пайдасыз калбайт. Достор, кошуласыздарбы буга? Бир күндүн ичинде коопсузданган баладан чыккан кыйкырык угулат. Апа, апа дегенчи. Биз муну билебиз да. Ооруп калсаң да апа, чүчкүрүп калсаң да апа, ыйласаң да апа, колуң ооруса да, жыгылсаң да апа. Баарын апаларыбыз чуркап келишет. Бул ушундай апа, апа деген чакырыкка биздин ардактуу апаларыбыз дайыма даяр турушу керек. Анан үлгүрүп бара калыш керек. Эгерде бала кыйын абалда кала турган болсо, даанышман эне аны андан алып чыгарып коет. Эгерде бала бир нерсе иштеп чыккан болсо, анда ал апасынын көрүп, ал үчүн кубанат, апам мен үчүн кубанат деп үмүттөнөт бала. Анан апа, апа деп чакырат. Эненин жан жыргаткан кубаттуу сөздөрү баланын жүрөгүн көпкө чейин жылытып коет. Ой алтыным, сен менин акылдуумсуң деген биздин 1-200 ооз сөзүбүзгө бала бир күнгө жете турарлык кубаттанып алып калат. Эне өзүнүн сүйүктүү балдарына өтө кымбат жарык жана кубаныч өзгөчө өлчөмдө куя алат. Ал өзүнө балдарынын жүрөгүн өтө күчтүү деңгээлде бере алгандыктан балдар үчүн эң кубанычтуу жаңылык эне менен сүйлөшүү гана болот. Бирок кээ бир учурда эненин чыдамдуулугу арзыбаган анча-мынча кубулуштарда эле сыналып калат да. Баланын тентек колдору, тынчы жок буттары энеге көп сандаган түйшүктөрдү жана кыйынчылыктарды алып келет. Ушул учурда энеге өзүн өзү кармануу талап кылынат. Болбосо анын оозунан жаман сөздөр атырылып чыгат. Эне качан ачуулуктун чегинде турганда ичинен Кудайга кайрылышы анын нервин тынчтандырып жана өзүн өзү карманганга жардам берет. Өз кадыр баркын сездирип, анан жан дүйнөсүн тынчытат. Ачуулукту көргөзүп алса, эгерде эне каардуу сөздөрдү айтуудан карманыш үчүн өзгөчө бир күч жумшашыбыз керек. Эгерде буларга эрк берип кое турган болсо, ачууга
анда силердин көргөзгөн таасириңердин жемишинен талкан ташын чыгарып салат жана аларды кайра калыбына келтириш үчүн көп убакыт талап кылынат. Балдар бардыгын өтө курч кабыл алат го жана сүйүүчү жумшак үндү, кыжырды келтирүүчү, бала жүрөгүнүн жакындыгын жана сүйүүсүн жараландыруучу катуу өкүм талап кылбагандыктан ажырата билет. Өзүңөрдөн балдарды кыжырын келтирүүчүлүк, түшүнүүнүн жетишпегендиги, сүйүүнүн туура колдонбогондугун байкасаңар, анда балдарды алыстатып аласыңар. Ошондуктан бул нерсени абайлаш керек. Энелерге буларды абдан тунук айкындоо керек. Алардын көргөзгөн таасири жана үлгүлөрү өз балдарынын мүнөзүндө жана жашоосунда ортоктош болуп көрүнүп турат. Жана өзүнө өзү маанилүү тапшырма кабыл алуу менен өзүңөрдөгү мүнөздүн олуттуулугун, чыныгы мээримдүүлүктү жана жайдадырылыкты чагылдырып туруучу сапаттарын кабылдоо бул ут. Кошуласыздарбы? Кээде аялдардын өздөрү дагы өз эмгектерин баягы баалабай калат го. Кошуласыздарбы? Эми мен эми депчи. Үй тиричилик милдети, чыдамдуу күч жумшоону, өзүн өзү башкарууну, сылыктыкты, адептүүлүктү, даанышмандыкты, курмандыкка чалынуучу сүйүүнү талап кылат. Жана аял киши жетишип тургандыгы менен эч убакта мактанып көрүлүүсү болбошу керек. Ал болгону гана үй тиричилигинде жакшынакай иреттүүлүктү колдоп турат. Кээ бир убакта чарчаңкы жана шалдырап, эсиң ооп, эмне кыларын билбей калган учурда алар өз балдарына жылуу, жумшак, мээримдүүлүк көргөзүүгө аракеттенет. Анан аларды алаксытып, аларды бактылуу кылганга, алардын кичинекей буттарын түз жолго бурганга аракеттенишет да энелер. Ал өзү маанилүү эч нерсе кылып жаткан деле жерим жок деп ойлойт. Бирок андай эмес. Асман периштелери чарчаган эненин жана анын күндөн күнгө алып жүргөн оор түшүгүн карап турушат. Ишенесиздерби? Анын аты бул дүйнөдө айтылып эстелиши мүмкүн эместир. Бирок ал кудуреттүү Кудайдын өмүр китебинде эненин ар бир иши, бала үчүн жасаган ар бир мээрими жана сүйүүсү жазылып турат. Ошондуктан өз милдетиңерде, ардактуу апалар, жакшы уюштурулган үйдө эмне кылыш керек болсо, ошонун баарын өз колуңар менен кемсинтип койбоңуздар. Туруктуулукта жана кубанычта ошол ишиңиздерди жасай бериңиздер. Анткени Кудай Таала аны баалайт. Силер кандайдыр бир башка иш маанилүү болушу мүмкүн деген ойго келесиңер, акча таап келишим керек деп, мисалычы. Бирок кудуреттүү Кудай силер өз үйүңөрдү, жолдошуңарды жана балдарыңарды кароосуз калтырып коюңарды эч убакта каалабайт. Апалар, балдарыңар ар кандай жаман адамдар менен баарлашып жана өз жүрөктөрүн силерге каршы катаалдантып коюшуна жол бербеңиздер. Булардын бардыгы, ушул айтылгандардын бардыгы балдарды туура эмес жолго алып келип коюшу мүмкүн да. Анан балдардын алгачкы жылдары алар үчүн эмгектенүүчү жылдар. Бул убакта аларды сергектикке, сыйынууга, жараткандан коркууга үйрөтүп, алардын жакшылыкка оюн кубаттап, аларды өстүрүш керек. Силер кандайдыр бир башка иштерге чоң көп убактыңарды сарп кылуу менен балдарды алар түбөлүк өмүргө жетиш үчүн Кудай алардын кандай болуусун көргүсү келгендей тарбиялай албай каласыңар. Кудай алар үчүн кам көрүүдө. Силер дагы ошондой кылышыңыздар керек. Ошондо гана бул чыныгы милдет, энелик милдет жана энелик таасир аткарылган болот. Эненин таасири өтө зор, достор. Эненин таасири. Мисалы, кайсы бир улуттарда биз билебиз, тукум куучулук же болбосо ушул гендердик линия апасы аркылуу кетет да. Бул дагы бекеринен эмес, анткени эненин балага тийгизген таасири зор. Азыркы күндө окумуштуулар дагы изилдеп таң калып атпайбы? Эне менен баланын ортосундагы жалпы клеткалар канча бир жылга чейин жашайт экен. Ошондуктан эне баласын алыстан эле 1000 километр, 1000 километр алыс болсо дагы сезип, кокуй балама чалайынчы, балам менен сүйлөшөйүнчү, жакшы бекен дейт экен да. Ошондуктан энелер бар болуңуздар, силердин таасириңер, силердин эмгегиңер өтө зор жана ал өтө кымбат. Саатыбыздын соңунда Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Ошон менен катар эле +1 760 60 70 сандары дагы кызматта. Жазыңыз, биз менен чогуу болуңуз, суроолорду жөнөтүңүздөр. Ылдый жака өзүңүздүн апаңызга болгон ыраазычылыгыңызды комментарийге жазып кетиңиз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.